Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, mirimdi, ырайымды Аллахтың исмине баштаймын. Саламым жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге, анан кийин особенно саламым жанагы YouTube'га башка ат менен кирип алып, жаман комментарий жазган бир туугандарыбызга саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элем, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер ынтымак болойлу, биригейли. Ынтымак бар жерде ырыскы бар, урматтуу бир туугандарым депчи. Бул жерде айтуучу нерсе эмнени айтайын дедим, урматтуу бир туугандарым. Бизде биринчи, бизде Кыргыз элибизде адамдарыбыздын пейили бузулганда, шунчалык бузулганда, биринчи биз өзүбүздүн пейилибизди оңдошубуз керек да, урматтуу бир туугандарым. Мен муну менен эмнени айтмакчымын? Жанагы YouTube'дун аркасында башка ат менен кирип алып, өзү кыргыз, анан Юрий, Васька, Кора, Мора деп жазып алышып, эми алар же эркек эмес, же аял эмес деп деле кое берсек боло берет алардычы. Ушундай жаман комментарий жазган бир туугандарыбыз бар. Мага жаман комментарий жазышат. Сакалың менен жерге кир, сакалың менен өрттөн, анан эмне дейт? Таксыр сен тим эле койбодуң деп. Ушундай биздин президентибизге, ар кимге, Адахан Кимсанбаевичтерге, ар кимге, ар түрлүү комментарий жазган бир туугандарыбыз бар да. Алар не десем, алар акмактын акмакчылыгы. 4 жолу айтып койдум окшойт да, ошондойго дагы татыктуу эмес аларчы. Аман эле болгула, урматтуу бир туугандарым, силер аман эле болгула. Ушу эден адамдарды экиге бөлүп аткан мына ушу силер болосуңар да. Отуруп алып башка ат менен комментарий жазасыңар, адамдарды шылдыңдайсыңар. Мындай да, Алла Таалам өзү Кур'ан-ы Каримде айткан, кимде ким бирөөнү шылдыңдап, айыбын тагып, моюна айтып, айыптаган болсо, ошол нерсе өзүнүн башына келмейинче өлбөйт дейт. Эми силер аман эле болгула, урматтуу бир туугандарым. Эми мен силерге теңелбейм, сүйлөй беребиз. Силерге Кыргызстандын келечеги керек эмес болсо, бизге керек, урматтуу бир туугандарым. Азыркы мен айтып чыга турган нерсе, эмнени айтайын дедим. Мен 7 ай, 8 ай мурун бул нерсени айтып чыккам. Бул жымжырт да эмнегедирчи, депутаттарда деле жымжырт, жанагындай военный служителер деле жымжырт. Мен айтып чыккам. Бирлик Кыргызстанда көп биздин улуттуу жарандарыбыз жашайт. Бирок Кыргызстандын гражданин көбүнчө өзбек бир туугандарыбыз толуктап келет ал нерсеничи. Эми бул жерде менде нация бөлүш жок. Менде улут бөлбөйм. Себеби кыргыз бардыгыбыз бир тууганбыз, мусулманбыз, бир тууганбыз. Ошолор боюнча мен айтып чыккам, армия боюнча. Эмнеге биздин ушул бир туугандарыбыз армияга барбайт? Эмне үчүн? Буларга эмне Кыргызстандын кызыкчылыгы кереги жокпу? Жогорку Кеңеште депутаттар эмне кылып атасыңар ушул теманы көтөрбөйчү? Военкоматтагылар, жанагы куралдык күчтүн министри эмне кылып атасыңар ушул нерсени? Эмне үчүн өзбек бир туугандарыбыз, күрт бир туугандарыбыз, түрк бир туугандарыбыз, биздин орус бир туугандарыбыз жашайт? Эмне үчүн булар армияга барбайт? Буларга эмне Кыргызстандын кызыкчылыгы кереги жокпу? Кыргызстандын кызыкчылыгы жокпу буларгачы? Кайсыл жерде болсо деле азыркы мисалы үчүн шайлоо боюнча көп биздин бир туугандар интервью кылып атат да. Акчага сатылба деп сүйлөп чыгып атат. Өзбек бир туугандарыбыз жок, түрк бир туугандарыбыз жок, уйгур, дуңган бир туугандарыбыз жок. Буларга эмне, сиздерге Кыргызстандын кызыкчылыгы жокпу? Урматтуу бир туугандарым, силер тең укуктуусуңар. Силер да биз кандай болсок, силер да ошондой болушуңар керек. Же нарактан башка душмандар бизге басып келсе, аларга секирип өтүп кете турган ойлору барбы? Патриотизм деген сезим сиздерде барбы? Сүйлөп чыкпайсыңарбы? Жакында шайлоо келе атат. Сатылбагыла, сатылмайлар деп өзүңөрдүн тилиңер менен сүйлөп чыгып айтпайсыңарбы? Кайсыл жерде болсо ушу биздин кыргыздын бир туугандарыбыз сүйлөп чыккан, чуркап чыккан, Баткенге чуркап аткан. Бу армияга барып даярданып атасыңарбы, армияга барасыңарбы? Армияга барышыңар керек силер, өзбек бир туугандарыбыз, дуңган бир туугандарыбыз, уйгур бир туугандарыбыз.
Мен муну 7 ай 8 ай мурун бул сөздү айтып чыккам. Армияга даярданбайсыңарбы депчи. Дайын жок. Армиядагылардан сурасаң өзбек бир туугандарыбыз жок, тажик бир туугандарыбыз жок, түрк бир туугандарыбыз жок. Эмнеге аларга сиздерге Кыргызстандын эмеси кызык эмес, Кыргызстандын мына келечеги, кызыкчылыгы кереги жокпу? Ата мекенди коргойм деп баягы Өзбекстанда деле бүт жерде деле айтып атпайбы, мен ватанымды коргойм, мен Кыргызстанымды коргойм деп. Сиздер да коргошуңар керек. Бардыгыбыз бир коргошубуз керек. Кыргызстан бардыгыбыздыкы, бардыгыбыздыкы. Бардыгыбыз жапа тырмак аракет кылышыбыз керек, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн мен жогорку кеңеште депутаттарга айтып кетем, эми жогорку кеңештегилер жакында кетет, Кудайым буйрса. Жаңы келген бийликтерге кайрылабыз, азыркы бийликтегилерге кайрылабыз, жанагы курал күчтүү министрине. Чакырыңыз, өзбек бир туугандарыбыз армияга барсын. Күчтүү өзбек бир туугандарыбыз бар. Алдуу. Тим эле спортсмендер. Эмнеге алар армияга барбайт? Негодный деп чыгарасыңар дагы. Негодный деп чыгат дагы, анан иштеп аткан жерлери чоң иште. Жүргөн машиналары 570 жүрүшөт. Биздин минбеги, биз Кыргыздын минбеген машиналарын мына шу биздин өзбек бир туугандарыбыз минип жүрөт. Бул жерде атамдашуу жок, бирок мекенди коргоо бардыгыбыздын милдетибиз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, бардыгыңыздар колдоп, бул нерсени жакшы карайлы. Өзбек бир туугандарыбыз барсын. Биз 92-жылы мен армияга барган болсом, 92-жылы өзбек бир туугандарыбыз өтө көп армияга барчу эле. Азыркы күндөрү бардыгы эле негодный болуп калышыптыр. Шуну бир жакшы карап коелу, урматтуу бир туугандарым. Аман болгула, эсен болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.